Кой-Таш окуясы боюнча болуп жаткан сотто кечээ күнү тартип коргоочулар мурдагы депутат Ирина Карамушкинаны жетелеп сот залынан чыгарып салды. Ал сот эрежелерине баш ийген эмес. Кайсы болбосун сотто ар бир ага катышкан адам өтө сылык болуп, эки сөз сүйлөсө дагы аны соттон уруксат алып гана сүйлөш керек. Бул сот кандай жыйынтык менен аяктаса дагы ага катышкан Атамбаев жана анын тарапташтары чектен чыгып баратат. Мисалы үчүн, мындан көп алыс эмес мурда Атамбаев өзү айнек каалганы буту менен көпкө чейин тепкилеп каршылык көрсөткөн. Атамбаев дагы, аны коргогон анын тарапташтары дагы эмгиче эч нерсе түшүнбөгөн сыяктуу жана бардык нерсе үчүн башкаларды гана айыптайт. Мисалга, жол эрежесин бузган бирөөнү милиция жолдон кармап, аларга орой сөз сүйлөп койсо, ал тартипти бузган, эрежени бузган адам дагы, анын тарапташтары дагы милицияга асылып, ушул орой сүйлөдү, ушул эрежени бузду, ушул мыйзам бузду деп кыйкырып, ажылдап кыйкырып, машинени тепкилеп жатып калган сыяктуу. Бирок албетте милиция орой сүйлөбөш керек, бирок анын ошол сүйлөгөн орой сөзү беркилердин жасаган кылмышынан алдаганча төмөн да.